17 fevral. Кудайдын иштери кандай сонун. Бирок мени энемдин курсагында жатканда эле тандап алып, өзүнүн ырайымы менен чакырып алган Кудай мага өзүнүн уулун ачып берүүнү ылайык тапты. Галатиялыктар 1-бөлүм 15-16 аяттар. Павылдын Исага ишенип калуусунун, муну ишке ашырган Машаяктын кудуреттүү бийлигинин жана Павылдын күнөөлөрүнүн сиздин куткарылууңузга кандай тиешеси бар экени жөнүндө ой жүгүртүп көрүңүз. Павыл айткандай, Кудай аны төрөлө электе эле тандап алган. Андан соң көп жыл өткөндөн кийин Дамаскка бара жаткан жолдо өзүнүн ырайымы менен чакырып алган. Галатиялыктар 1-бөлүм 15 аят. Демек, Павыл төрөлгөндөн баштап Дамаскка бара жаткан жолдогу окуяга чейинки аралыкта Кудайдын эбак эле тандалган, бирок али чакырыла элек куралы болгон. Элчилердин иштери 9-бөлүм 15 аят, 22-бөлүм 14 аят. Демек, Павыл машаякчыларды уруп сабаганда, түрмөгө отургузганда жана өлтүргөндө Кудайдын тандалган жана көп өтпөй Машаяктын жакшы кабар таратуучусу боло турган адам катары ушундай кылган. Жолдо мындай окуя болду. Чак түштө. Дамаскка жакын калганымда күтүлбөгөн жерден асмандан бир чоң жарык түшүп, айланамды жаркыратты. Мен жерге жыгылдым. Анан Шавыл, Шавыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың деген үндү уктум. Элчилердин иштери 22-бөлүм 6-7 аяттар. Павыл Кудайдын буйругунан баш тартып, качып кеткенге аракет кылган эмес. Ал төрөлө электе эле Кудай аны ушул үчүн тандап алган эле. Эми ал муну кабыл алышы керек эле. Машаяктын сөзүндө эң чоң бийлик болгон. Аны менен талашып тартышуу мүмкүн эмес эле. Ордуңан туруп Дамаскка баргын. Сен кыла турган иштердин бардыгы сага ошол жерде айтылат. Элчилердин иштери 22-бөлүм 10 аят. Дамаскка бара жаткан жол Кудай өзүнүн ондогон жылдарга созулган майнапсыз ишинин натыйжасында акыры Павылды куткарып, Машаякка ыктыярдуу түрдө баш ийдирген жер болгон эмес. Такыр андай эмес. Кудай өз убагында, ал төрөлө электе аны тандаган жана өз убагында Дамаскка бара жаткан жолдо аны чакырган. Кудай чакырган жана ал чакырык Павылды моюн сундурган. Ошондуктан Павылдын төрөлгөндөн баштап чакырылганга чейинки аралыкта күнөөлөрдү кылышына Кудай уруксат берген жана алар анын планынын бир бөлүгү болгон. Антпесе Кудай аны эртерээк чакырып алмак. Кудай кандай максат менен ал күнөөлөргө жол бергенин деги түшүнө алабызбы? Албетте. Кудай биз үчүн алардын жасалышына уруксаат берген. Кудай ырайым кыла албай турганчалык күнөө кылып койбодумбу деп корккон ар бир адам үчүн ушундай кылган. Павыл сизге үмүт берүү үчүн өзүнүн күнөөлөрү жөнүндө мындай дейт. Мен мурда Кудайга тил тийгизгем. Исага ишенгендерди куугунтуктагам, кордогом, бирок мага ырайым кылынды. Иса Машаякка ишенип, түбөлүк өмүргө ээ боло тургандарга үлгү кылып көрсөтүү үчүн ал өзүнүн чыдамдуулугун алгач мага көрсөтүп, мага ырайым кылды. 1 Тимотей 1-бөлүм 13 жана 16 аяттар. О, өзүнүн кудуреттүү бийлиги менен жүрөгү катып калган жана үмүтү өчкөн күнөөкөрлөрдү куткарган Кудайдын иштери кандай сонун.